Жылыз Арсамбековна, сиз өткөнкү жыйында катышканда айттыңыз эле, бул тармактар көбүрөөк мага карабайт дегенсизче. Бүгүн дагы ушул көтөрүлүп аткан маселелер боюнча толук кандуу даярсыз да жооп бергенге. Же дагы талкуулап отуруп акырында жыйынтыгында кайра министрдин өзү келсин деп бүтүп калабы? Жок, бул мыйзамдын долбоорун менин карамама карайт. Бул баягы инвентаризация, бардык мыйзамдарды инвентаризациянын алктагында жүргүзүлгөн иш-чара. Бул жерде жана жогоруда мен айтып кеткендей, редакция түрүндө анан конкреттештирүү. Азыр эми жана жөлөк пул боюнча сөз болуп аткандан кийин кайра эле ошол маселеге кирип кетебиз деген. Азыр айтып атасыздар, бул жерде жазылып тур, саясий жана диний ынам үчүн социалдык, улуттук жана башка белгилер боюнча укуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө деп турат да. Эгер ошондой укугунтукта жүрүп, акырында акталган инсандар кандай жардам ала алат? Же ошол убагында укугунтукту алып жүргөн мезгилинде, же ушул кылмышка шектелип жүргөн убагында ала албай калган жөлөк пулдарын кийин кайра мамлекет компенсация кылып төлөп береби? Бул жанагы техникалык түрдө жүргөн иш-чара, инвентаризация. А бирок баягы бул жанагы улуу ата мекендин согуштун ардагерлери, бизде жанагы льготный категория граждан бар да. Ошолор алып аткан действующий эле мыйзамдардын алкагында алып аткан иш-чаралар. Эгерде мыйзам түрүндө укуктуу болсо, ошол эле оруктун эмгекчилери баягы жалпы тартипте алышат. Сиз азыр мына мыйзамдын аталышын туура эле түшүндүңүз да, туурабы? Бул жерде башка сөздө жазылып турат. Бул жерде мен айтып атам, ошондой акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө жазылып турат. Мен сизге айтып атам, убагында ошондой укугунтукту алып, же подозренияда жүрүп, кайра акыры соттун чечими менен акталган жарандарыбыздын укуктары кандай болот? Ошол алымда алыш керек болсо жөлөк пулдарды кийин алабы деген суроону берип атам сизге. Бул жерде жанагы реабилитированный жарандар жөнүндө болуп атат. Алар бүгүнкү күндө 1,5 миң сомдон акчалык компенсация алып келишет. Жылдыз Арсамбековна, так жооп берсеңиз макулбу? Эгер каршы болсоңуздар, өзүнүн корутундуңузга мен өзүм жооп бере берем. Азир Саматович, мындай, мен азыр сиздин ордуңузда болгондо уялат элем да. Чындыгында, мен азыр мындай жоопту бере албайт элем. Азыр мына башында тияк бияк дедиңиз, биринчи министр боюнча болуптур дедик. Экинчи министр боюнча бир министрликтин өкүлчүлүгү жок. Же алар сиздерди тоготпой атат, же жалпы жогорку кеңешти тоготпой атат. Же сиздер өзүңүздөр кабинетте отуруп алып жоопту берип коюп атасыздар. Койчу деп, эми элдин кызыкчылыгы үчүн жалпы иштеп атабыз, иш алдына кетсин деп, анча-мынча маселелерди көз жумуп, чогуу алып кетели дегенди мындай башка нукка буруп атасыздар. Керек болсо өзүнүн профилдик комитетине келбей, катуураак сүйлөгөндөр менен жүргөн министрлерге эмне, бизден катуу сүйлөйлүбү? Же сизге катуу сүйлөйлүбү? Же ошондо мамиле кыласыңарбы? Силерге мындай сый урмат деген жакпайбы? Анда комитетте эмне кереги бар? Анда өткөрбөй эле коелу, калаган убакта келишсе, калаганда келишпесе. Анда силер менен ошо силер айткандай кат жүзүндө берип, кабинетте отуруп алып бири-бири менен катташып отура берели. Кийинкиге министр өзү келсин, ошондо карайбыз. Мен сунуш берем, бүгүнкү күн тартибинен алып коюңуздар. Макул, баары, каршы жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 3-чү маселе улуттук баш кийим ак калпак маданий символунун статусу берүү жөнүндө, Кыргыз Республикасы мыйзамынын долбоору жөнүндө. Азирет мырза, тиги министрибиз жок экен бүгүн. Азамат Капарович.
Ким жооп берет бизге? Эч ким жок экен ошого сунуш. Азирет мырза, ушундай болбош керек да өзү негизичи. Биз уже чакырылган министрлердин баары өзү келип бул жерде отуруш керек. Бул маселе боюнча да кандай кылып чечебиз? Бени Калбековна, бул маселе боюнча биз чын айтайын ким чакырылганын, комитет отдел ким чакырылганын билбейт экенмин, бирок эгер каршы болбосоңуздар, биз өзүбүз бул инициативанын депутаттыгынын мыйзамы экен, биз өзүбүздүн кортубузду бергенбиз, кат түрүндө бергенбиз, вице-премьер-министрдин колу менен. Эгер каршы болбосоңуздар, өзүнүн кортубузго мен өзүм жооп берерим. Кезекте сөз Айбек Тураталиевич сизге. Надира Стажина, биз азыр ушул мектеп окуучулары боюнча сөз кылып атабыз, бирок мен мындан сырткары бала бакчаларда кандай каражат каралган тамактануусуна? Бала бакчаларда 50% ата-энеси төлөйт, а 50% жергиликтүү бюджеттен. Бул башынан эле ошондой болуп бекитилген. Ошон үчүн жанагы алар тамак аштын, азык түлүктүн баасын карап, баягы жергиликтүү бюджет колунан келгенче аяка жардам берип атат. Бирок ал жакта деле Айбек Тураталиевич туура айтып атасыз. Жана баалар өскөн сайын көйгөйлөр болуп атат бизде ал жакта дагы. Рахмат. Андан кийинки суроо. Негизи азыр мына талаш жаратып калды 18 миң депчи. Ремонтко канча акча каражат бөлүнөт мектептердин бир жылдык ремонтуна? Текущий ремонтторго. Утурумдук жанагы текущий ремонтко, 100 миллион сом бөлүнөт. Ар бир мектепке? Жок, ар бир мектепке бөлүнсө аябай сон болот эле да. Жок, ошону тактап берсеңиз, кандай тартипте бөлүнөт? Окуучунун санына карап бөлүнөбү? Кандай? Ооба, окуучунун санына карата бөлүнөт, бирок муну финансы министрлигине деле баарына эле эч кандай купуя сыр эмес. Бул 100 миллион биздин 24,5 гана пайыз муктаждыгыбызды жаап атат. Анткени жанагы авариялык абалдагы мектептер плюс жанагы эски мектептер, ана мектептердин имараттары эскирип кетпеш үчүн аны жылына жакшы ремонт кылып туруш керек да. Балдар көп да ар бир мектепте. Анан ошону финансы министрлиги эми баягы болгон бюджеттин мүмкүнчүлүгү боюнча 100 миллион сом бөлүп берип атат. Бирок Алмаз Бишналиевич ошо Акылбек Сөнбековичке да баарына кирип ошол сумманы чоңойтуп, мүмкүн болушунча бюджеттин мүмкүнчүлүгү болгон сайын ошону утурумдук ремонтко дагы көбөйтүп берсе жакшы болот эле да. Акырындык менен. Кечиресиз 24% гана камсыздайт деп. Анда эмне 76% ата-энелерден төлөнүп атат да, туура? Жок, эми баягы мисалы приоритеттүү быйыл эмнеси керек ошо ремонттун? Мисалы мектепти карап туруп, директор, администрация, анан педагогикалык жаамат быйыл эмнесине көбүрөөк, мисалы терезелери сырдайбызбы, же полду сырдайбызбы, же эмне кылабыз деп ошентип баягы экономдуу үнөмдөп атабыз да, баягы колдонуп атабыз каражат. Жок, мына сиз айттыңыз да, бизге керектүү каражаттын 24%-ин гана финансы министрлиги камсыздап берет деп. Мен сизге чөткө суроо берип атам. Калган 76%-ин каяктан табасыздар? Эми ал ар кандай демөөрчүлөр, ар кандай айыл өкмөтү, жергиликтүү бийлик жардам берип атат негизинен. Эң негизги булак бул жергиликтүү бийлик. Мен айтайын дегеним, Надира Стажина, просто биз кээде элдин кыжырына өзүбүз тийип атабыз да, ата-энелерден эч кандай акча топтолбойт, баарына мамлекет камсыз кылат деп, а бирок иш жүзүнө келгенде мынакей мынтип чыгып калып атат. Кайра эле ата-энелерден чогултуп атабыз. Биз кайра ошол президентибиздин айткан уадаларына биз карама каршы иштеп атасыздар. А ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйсүздөр, андан көрө ачык эле айтып. Айбек Тураталиевич, ата-энелерден чогултпай эле жергиликтүү бийлик, мына 100 миллион сомду бюджет өзү берип атат. Калганын жергиликтүү бийлик берип атат. Ата-энелерден бизден даже кат кеткен, даже буйругубуз бар. Эч кандай бир да ата-энеден эч кандай акча чогултпагыла деп. Эгер ошол жергиликтүү бийликтер берилбей калса, ремонт болбой кала берет экен да мектептер. Бийлик, демөөрчүлөр, эгер ошол демөөрчүлөр жок болуп калса? Жок, таап атабыз. Эми жылына даярдап туруп 1-сентябрда окууну баштап атпайбызбы? Таппасак баштабай калат элек да, баштап атпайбызбы жылына? Эми мындай да, Надира Сентажина, кантип таап, кантип билимди баштаганыңар
кече жакында Чаткал окуясы тастыктады. Туура? Чаткалдагы мектептин патология түшкөнү сиздердин мына сурооңузга жооп болду. Ошол эптеп ушул мектеп сиздердин жалган маалымат берип, ушул мектеп окуу жылына даяр, окуса болот, эч кандай коопсуздук жок деген маалымат менен биздин бактыбызга жакшы балдарыбыз страдать этпеди. Эмне ошентип качанга чейин биз ушинтип жүрө беребиз, эптеп ачып атабыз, эптеп кылып атабыз деп. Ошол эптеп ачкан мектептерге менен чогуу барсаңыз көрөсүз кандай экенин. Айбек Тураталиевич, биз эч качан антип алдабайбыз. Биз мына өкмөттө жыйын болгондо ар бир райондон кооптуу мектептерди дагы бир жолу сүрөтү менен көрсөтүп айтабыз. Мына быйыл окуу жылы башталып атканда мынол ар бир райондо айылда мынол кооптуу мектеп, ол кооптуу мектеп деп Гостройго, Минфинге, өкмөткө дайыма маалымат беребиз. Сиз билесизби кайсы мектептер кооптуу экенин? 245 мектебибиз кооптуу. Андан тышкары канча мектеп бар кооптуу? Кайсы мектептер? Сузак районунда кайсы мектептер кооптуу болуп эсептелинет? Эми азыр мен бүт тизме менен сизге азыр айтып отурган мага оор. Сузак районунда дагы кооптуу мектептерибиз бар. Ар бир райондо кооптуу мектептерибиз бар. Мындайдан айдасында. Антип айтып туруш оор деп турсаңыз, ошондуктан билбейсиздер кандай бар экенин. Эгер мен сиздин ордуңузда болсом, кооптуу мектептер күндө түшүмө кирип чыкмак. Жатка билмекмин мен ошол жердеги менин окуучуларым кандай болот экен? Ушул мектеп кооптуу болчу. Бүгүн сабак тынч өттү экен. Балдар тынч үйүнө кайттı экен деп. Анан, конечно, ушинтип билбейбиз бизге оор деп турсаңыздар, каяктан билесиздер кандай мектептер бар экен? Так, кийинки суроом. Адясын ташында. Мына бүгүнкү күндө көптөгөн мектеп окуучуларынын формалары боюнча сөз болуп атат да. Кээ бирки окуу мектептерде ушул форманын артынан мындай кийинип келишин керек же деген баягы окуучу менен мугалим менен ата эненин ортосунда келишпештиктер көп байкалып атат. Биздин ушул министрликте бирдиктүү форма боюнча бир токтомдор же указдар барбы? Ооба. Бизде 2016 жылы бүт коом менен кеңешип, анан конкурс аркылуу ошол ар кандай уюмдар кирип, анан башталгыч класстын окуучуларына бир нече вариантты талкуулашып, анан жогорку класстын окуучуларына бир нече вариантты талкуулашып, керек болсо мугалимдерге да сунушташкан да, ар кандай ушундай, эгерде мугалимдер өздөрү каалап алса. Анан эми буга чейин ошону ата энелер коомчулугу менен мектеп администрациясы бекитип, баягы өзүнүн жалпы чогулушунда. Анан алар ушундай форма болсун деп бекитип койгондон кийин ошол сунушталган токтомдогу формаларды тандап жүрүшкөн. Ана болгону пандемияда кыйналып, эл баягы жумуштар убактылуу болсо да жабылып анткенде биз уже пандемия учурунда эле буйрук чыгарганбыз. Форманы аябай мындай талап кылбагыла деп. Анан эми азыр кайра жандангандан кийин, пандемия бүткөндөн кийин ошол форманы кайра эле сунуштап, мына окуу жылында, келерки окуу жылында сунуштайбыз. Ошол формаларды сактагыла деп. Жок, ошондо сиздер баягы бирдиктүү мектеп формасына өткөнгө каршылыгыңыздар жок да? Жок, биз бирдиктүү мындай кылганбыз да, эгерде мисалы кээ бир үй бүлөлөр кыйналып, ошол жанагы сунушталган, токтомдогу сунушталган формаларды тигүү абдан оор болсо, кымбатыраак болсо, биздики классикалык форма бар да, өйдө үстү жагында мисалы ак кофта, ак көйнөк, астына кара шым, кара юбка деп. Мындай классикалык, бул мындай универсалдуу форма да, баарына. Рахмат. Рахмат. Кезекте сөз Аида Исатбековна сизге. Айбек Тураталиевич сизге сөз. Бул маселени мындан бир жума мурдадан караган элек, чыйкромекуна билесиздер. Ошондо сиздерден жооп биз карап атабыз, кошумча каражат табыш керек деген жооп болду эле да. Азыр кандай позициядасыздар?
Саламатсыздарбы, министрдин орун басары Дүйшөйбө Жибек. Айбек Тураталиевич, бул маселе боюнча биз быйылкы жылга азыр финансылык булактар жок. Биз сунуш берип атканбыз 2023 бюджеткө киргизип кетели, ошол менен эсептеп чогуу карап депчи. Анткени буга чейин биз баягы 14 сомго көтөрүү боюнча Минобразование сунуш берип эсептеп чыкканыбызда где-то 650 миллиондой акча керек болмок, бирок 1 сентябрда баягы класс контингент дагы өзгөрөт. Аны дагы эске алышыбыз керек. Ошого жараша андан да көбүрөөк акча керек болуп, ошон үчүн айтып атканбыз. 23 жылдын 1 январынан баштап карап бюджеткө уже формировать этебиз, ошондо карап кетели деп сунуш берип атабыз да биз. Жок, ошондо сиздердин сунуш берип атсаңыз, 23 жылдан баштап ушул 7 сомдук тамак аш 20 сомго көтөрүлгөн баа менен өтөбү ошондо сунуш? Ошону чогуу эсептеп туруп, Минобразование менен анан биз ошону киргизели деп атабыз да. Бюджет формировать эткенде сразу ошол эме суммаларды коюп кетели депчи. Надира Сентажевна, азыркы күндө сиз 74% мектептер ысык тамак аш менен камсыз болгон дедиңиз да? Бүгүнкү күндө. Ова 1735 мектебибизде ашканалар ремонттон өтүп, анан жанагы эмеге ашканага заманбап жабдыктар камсыздалып, анан жумушчу орундар ачылган ашпозчуларга. Анан ашпозчуларга институционалдык жанагы деңгээлде квалификациянын жогорулатуу курстары ачылган. Иштелип чыгып, жакшырып. Анан болгону ошо көйгөйүбүз өткөндө да сиздер билесиздер, Айбек Тураталиевич өзүңүз дагы көтөргөнсүз ошол маселени. Ошо тамак аштын негизи өлкөдө тамак аштын өлкөдө эле эмес го, дүйнө жүзүндөгү тамак аштын баасы көтөрүлүп кеткенде ошо кыйналып баштадык да. Рахмат. Айбек Тураталиевич. Толуктоо иретинде туура эле азыркы мына форма боюнча бир гана билим берүү министри эмес, ошол тармакты караган структуралардан жардам бериш керек да. Анткени мындай баанын өсүп кетишине көзөмөл салыш керек чындыгында. Бирок бул баягы мектеп формасы дегенден кийин эле кайрадан сөз сиздерге келе берет экен да. Бирок бир эле сиздерде эмес, жоопкерчилик ар бир ошол тармакты тейлеген кесип ээлеринде болуш керек. Жана ошондой эле мына биз азыр ремонт боюнча айтып, чындыгында жана мектептердин кооптуу абалдарына сиздерге мындай күчүңүздөр жетпей калган мезгилдер да болот экен. Бирок кечекинде окуялар болсо, билим берүү министрлиги жооп берип калат экен да. Ал жактары да бар. Мен мунун азыр айтканым сизге каттуу. Анткени ошол караган капиталдык курулуш тармагы, ошол эле мына Минфин ушундай маселелерге көбүрөөк көңүл бурса, себеби кээ бирки акчалар ачыгын айтыш керек максатсыз жүргүзүлүп кетип атат. Кээ бирки мына жакшы эле турган мектептерге мындай капиталдык ремонтторго деп акчалар бөлүнгөн фактылар бар да. Ошол эле мезгилде мындай көңүл бурулбай бир нече жылдан бери кайра каттар жазылып, бирок ремонт болбой, ошол эле мезгилде окуу улантылып келип жаткан мектептер да бар. Мен ошол боюнча айтайын дегем. Ошондуктан урматтуу Жибек Курманбековна, мына сиздер дагы мындай бөлгөндө анализдеп карасаңыздар. Мен кээ бирки жерлерде мындай байкап калдым, кайсыл региондун мындай укуругу күчтүү болсо, ошол жака көбүрөөк кетип калат экен. Биз андай кылбашыбыз керек. Биздин өлкөбүздүн ар бир жараны мамлекетте бирдей укукка ээ болуш керек. Ар бир аймактагы окуучуларыбыз ошол биздин мамлекет тарабынан бериле турган кепилдиктерге мындай ээ болуш керек. Ошондон көзөмөлгө алып, мындан кийинки кадамдарыбыз баарыбыздыкы бир болуп, ушул жалпы биздин жаштарыбыздын келечеги үчүн кам көрсөк. Рахмат. 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 Гүлнара Муратовна, сиз айттыңыз, азыр 29 000 эле биздин жарандарыбыз ушундай зоналарда жашайт депчи. Бул жерде өкмөттүн 2007 жылкы 13 февралдагы токтомуна ылайык өтө көп айыл өкмөттөр, айыл жергелери кирип калыптыр да.
Ал ошол эле тизме менен келе атабы же азыр өзгөрүүлөр болду? 2007-тен бери бирдей элеби? Ошол алыскы тоолуу райондор, жашоо шарты татаал аймактар деген же дагы өзгөрүүлөр болду 2007-тен бери? Айбек Тураталиевич, биз жакта пенсионерлерди гана айттым да. Негизи бул жерде социалдык өнүктүрүү жана коргоо министрлиги бул комиссиянын башында турат. Ушуну баягы шартты, ошого жараша булар пособиелерди төлөп берет, анан жанагы билесизби эмгек акыга коэффициенттерди ошого жараша коюлат да. Биз болсо баягы эсеп менен ошо калктын бир 10% гана пенсионер болот. Ошондуктан мен пенсионердин гана санын айта алам да. Түшүндүм, Гүлнара Муратовна, рахмат. Урматтуу эмгек министринин өкүлчүлүгү, канча биздин ошондой аймакта жашаган жарандарыбыз бар? Урматтуу Айбек Тураталиевич, жалпысынан ошо мыйзамга ылайык 789 айыл белгиленген. Анан бул жерде биз айта кетсек, бүгүнкү күнү ошол баягы бийик тоолуу райондор деп, айылдар деп белгиленген да. Ал эми баягы оор алыскы труднодоступный боюнча мыйзамдалгон менен баягы механизмдер иштелип чыга элек да. Эгерде транспорт министрлиги тарабынан ошол механизмдер иштелип чыкса, биз жумушчу топ түзүп ушул нерселерди иштеп чыкканга даярбыз. Эгерде транспорт министрлиги тарабынан жакшы көмөк көрсөтүлүп ошол механизмдер иштелип чыкса. Сиздердин азыр мына Сүйүнбек Абдуллаевич айткан, көтөргөн маселеге сиздердин позицияныздар кандай? Эгерде ошол министрлер транспорт министрлигинен механизмдер иштелип чыгып, жумушчу топко жакшы көмөк көрсөтсө, биз чогуу иштеп даярбыз, колдойбуз. Сүйүн Абдуллаевич, сизге тактоо иретинде бир суроо. Бул жерде азыр кээ-бирки жанагы кирбей калган айылдар жөнүндө да жазылып кетиптир. Ошол эле мезгилде биздин кээ-бирки райондордо да чындыгында өтө татаал шартта жашаган айылдар кирбей калыптыр да. Аларды дагы киргизгенге мүмкүнчүлүк болобу? Жана жогоруда мен белгилеп айтпадым, биз азыр тапшырма берип атпайбызбы буларгачы? Булар жумуш топ түзүш баарын такташып, мына 2016 жылы 789 деп атат. 2010 жылы 773 деп атат. 2007 жылы мына 732 деп атат. Ар кандай цифра бул жердечи. Эми биз азыр жогорку кеңеш буларга азыр тапшырма берели. Токтом долбоорун жөнөтөбүз. 3 айдык мөөнөт менен булар иштейт да 30 сентябрда келип бизге отчет берсин. 3 ай мына биз 3 ай берип атабыз. 3 ай булар аныктап, тактап, жана мен биз мисалга айтайын, Каракулжа районунда мына элдер менен жолугушканда Каражыгач, Насирдин, Терексу, Шаркат жана башка айылдар айтат, мына айылдар алып атат социалдык төлөмдөр, биз албай атабыз дейт да. Булардын иши булар такташ керек да. Жана транспорттук министрлер менен такташ керек. Алар бир канча жумуш тобу түзсүн да, алар иштеп чыгсын да, 3 ай бизге келип жогорку жооп берсин. Мына бул жерде мен азыр бардык архивте көтөрдүм. 2010 жылы Данияр Үсөнов жогорку кеңешке мына отчет берип атканда, жогорку кеңеш депутаттары дагы кошумча 200дөн ашуун айылды парламенттин мыйзамын алып берүүсүн өтүндү деп атат. Бул жерде да айтып атат. Ошон үчүн булар такташ керек да. Канча кирбеген ушу жергиликтүү бийликтер менен, райондук администрация менен, айыл аймактар менен, айыл өкмөттөр менен, айылдык кеңештер менен, элдер менен жолугуш киргизип, анан кийин алып барып эсептеп чыгып, анан бизге булар ошол маалымат берип, анан булар чечиш керек. Себеби бул жана жогоруда айтпадым, адамдардын биз моралдык жактан укугун тебелешибиз керек. Ошол эле коңушу айыл алып атат, бир канча чакырым алыстык аралыкта айыл албай атат да. Ошон үчүн ушул нерсени булар ревизия кылышып, баардыгын карашып, анан кийин бизге ушул чечимди алып келип жооп бериш керек булар. Туура, Сүйүнбек Абдуллаевич, мен сизге кошулам. Анткени чындыгында ошондой болуп калган, кээ бирки айылдарда жашоо шарты мындай Кудайга шүгүр дей турган эле айылдар кирип калып, бирок чындыгында алыскы татаал шартта жашаган айылдардын анда кирбей калган. Мына ошол жака эмгек министрлиги көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Себеби бизде элде качан нараазычылык болот? Элде ошол теңсиздик жок болгондо нараазычылык болот. Эгер баары тең, бирдей, ачык, акыйкат болгон болсо, эл аны туура түшүнөт. Бирок ошол эле мезгилде туура эмес жактар болуп калгандан кийин элдеги нараазычылыктар пайда болуп атат. Мына мен да мисал катары айтып кетейин.
Бул Сипсокто мына Базар Коргоо районунун Жас Кечүү деген айыл бар, Кызыл Үңкүр деген айылдар бар. Жас Кечүүгө мына 1 жылдан эле ашты свет барганына. Буга чейин 21 кылымда жашап атты свети жок айылдар мына ошо 2007 жылдан бери бир Сипсокто жок экен да. Бул деген ошол биздин ушул тармакка тиешелүү министрликтердин ишинин жоктугу деген. Мындан ары bir ишти жолго салайлы. Өзүңүздөр дагы биз транспорт министрине дей бербестен өзүңүздөр дагы карап, тактап айтыңыздар. Мен ошону суранып кетет элем. Рахмат. Рахмат.